Баланын бакырайган көздөрү, каректери такыр көз алдыман кетпеди. Тестер баланын капкара каректери бүткүл дүйнөнү өзүнө багынтып турду. Мен андан аскасы асман тиреген ак мөңгүлүү ала тоону, чалкып жаткан ысык көлдү, көл жээгинде арча карагайлуу токойду, бакыран көз, бейкүнөө, табияттын эркеси болгон татынакай маралдарды көрдүм. Бир кезекте өспүрүм балдарды ажал оозунан сууруп алып, адамзатка өмүр тартуулаган буга энени көрүп турдум. Мен да бала менен кошо алардын сулуулугуна суктанып, улуулугуна таң бердим. Ошол учурда капыстан тарс эткен октун үй жаңырды. Үн менен кошо баланын кара каректери жалтанып кетти да, менин сезимиме бүлүк түштү. Эмнеге жараткан тартуу кылган татынакай табиятыбызды сактай албайбыз? Орозгул атага окшогон опулдаган адамдар бардыгы менин колумда дегенсип, карагай арчаларды аеосуз кыят, иретсиз колдонуп элдин ырыскысына кол салат. Ысык көлдүн кудун качырып, кутун учуруп, талкалап жок кылууга даяр кара ниеттерди Чыңгыз атабыз бир орозгулдун образы аркылуу бизге, жалпы адамзатка туюндуруп жатпайбы? Маралды атканы өз тамырын кыркканы экенин түшүнбөдү. А мен болсо жаратылыш жан бергем дегим келет. Мен сенин кайда коюлганыңды да билбеймин, ата. Бул чыгармам сага арналат, деп баштайт жазуучу. Булар бир караган адамга жөн гана эки зат болгону менен, мен андан ары да ата баланын көрүнбөгөн, билинбеген ыйык нерселер менен байланышып турганын, бири-биринен алыстай албаган сезимдерин, баланын атага болгон кусалыгын, атага деген зор тартылуусун сезип турдум. Эселек кезинде энеси жана бөбөктөрү менен жетелешип, атасын акыркы ирет Казан вокзалынан поездге салып узатып калган боюнча, атасы Төрөкулду жазуучу, өмүрү өткүчү бир көрүүгө, көкүрөгүнө башын коюп, ата жытынан кана жыттоону самап жүрүп өтпөдүбү? Ушул сезимди жазуучу чыгармаларында өтө жеткиликтүү жана дал турмуштагыдай кылып берген. Өз кусалыгын ал каармандары аркылуу окурмандарына жеткирген. Абалбек менен Нургазыны кап, атасын алыстан болсо да бир көрсө деп кейсем, Ажы Мурат, Султан Мурат, анатайларды ойлогондо согушту жек көрүп кетем. Согуш болбогон учурда деле ата орду үй бүлөдө зор экенин түшүнөмүн. Сыналгыдан Кирскиндин кайыкта жалгыз калганын көргөндө көзүмө жаш айланган. Орган чоң ата, Мулгун байке, Эмрайын ата үчөө жаш Кирски үчүн жанын кыйышты. Келечекти сакташты. Адамзаттын эртеңин сакташты дегим келет. Чыңгыз атанын чыгармаларын окуган ар бир окурман өз атасын баалап, сыйлап жүрөт деген ойдомун. Жыл өтсө дагы эстен чыккыс кыргыздын жылдызы бар аты Чыңгыз. 3-чү тапшырмам Чыңгыз Айтматовду дактабыз болчу. Мен буга Чыңгыз атамдын чыгармаларынан сөз тартып, сөз берметтерин тизип, адамдын адамгерчилик сапаттарын алып жазуучунун дактагы келди. Кызыл Алмада балага кандай кымбат экенин белгилесе, ак кемеде ал ойду улантат. Эрте келген турналарда балдардын адамгерчилик үчүн жасаган аракетин берилет. Жамиля повестинде адамдардын асыл сезимдерин нагазалайт. Акбаранын көз жашындан табият менен таттуу мамиледе болуу керек экенин эскертип турат. Анан эң агында гүл пайда болуу, гүлүмдүн 5 желеси менен мен адамгерчилик деген чоң теманы ачтым деп ойлоймун. Адамдардын сапаттары кандай түбөлүктүү болсо, Чыңгыз атанын да чыгармалары ошончолук түбөлүктүү деп ойлойм.